Жалпы Ысык көл району боюнча 180ден ашык эс алуу жайлары болсо, алардын 76сы мына минтип көл жээктерин тумчулап тосуп алган. Ысык көлгө келген туристке жагымдуу маанай түзүү максатында өлкө башчысы тарабынан мына ушул тосулмаларды алуу боюнча атайын жарлыгы да чыккан. Андан бери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мына ушул тосулмаларды алуу боюнча пансионат ээлери менен жолугуп 1-июлга чейин убакыт берген. Мына ушул көрсөтмөлөр азыр четинен аткарылып жатат. Мисалы, Чолпон Ата шаардык мына муниципалдык пляжы менен Кейсар пансионаттын ортосундагы пляжды тосулмасы көл жээгинен алынды. Жарлыктын аткарылышы жергиликтүү тургундарга, өзгөчө жеке үйүнө эс алуучу киргизип жаткан чолпон аталыктарга жагымдуу болду. Бул эле жеке тозмо эмес, буякта да тозмолор бар, ушу тозмолордун баары тең ачылды. Бул Чолпонтанын ичинде болгон тозмолордун баары ачылды. Мурун бу жерден кирип атканга ар бир кишиден 25 сомдон 50 сомго чейин алынчу. Быйылдан баштап указание чыккандан бери эч ким мынакей жок, бүт баары тең кирип чыгып атышат. Бизге жагымдуу эле нерсе да мынакей бияктан акырынан балдарыбыз менен кичинекей оокатыбыз бар, ошо оокатыбызды дагы кылып атабыз. Канча эл келсе бизге ошончо эмеси бар да. Түздөн түз пайдасы бар. Райондук администрациянын маалыматы боюнча аймактагы 23 пансионат көл жээгине кирүүгө мүмкүн болбогудай кылып тосуп салышкан. Алардын баарына 1-июлга чейин убакыт берилген. Бирок көбүнчө эс алуу жайларында көрсөтмөлөр аткарыла элек. 1-июлга чейин мөөнөт каралган. Ошол мөөнөткө чейин милдеттемеге ар бир эс алуу жайдын жетекчилери кол коюп берген. Ушул убакытка чейин толугу менен тосмолор ачылат деген. Ушул сроктон кийин биз кайрадан тиешелүү кызматтар менен жерлерине чыгып, тиешелүү иштерди алып бармакчыбыз. Эгерде указ аткарылбаса жеринде, мыйзам чегинде тиешелүү чаралар ар бир эс алуу жайына көрүлмөкчү. Чолпон Ата шаары менен Бостери айылынын ортосундагы Каприз пансионаты бул жарлыкты аткарып, тосмосун толук ачпаса дагы адамдар кирип чыгуусуна эшик ачып, мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн айтышат. Тосмону толук алышпайт, бирок кечки саат 22:00 чейин көл жээгине кирүүгө тыюу салынбайт. Мы после указа президента открыли доступ через пляжную зону по парку. Биз жарлык чыккандан баштап көл жээгине адамдардын кирип чыгуусуна болгон тоскоолдуктарды мыйзам чегине алдык деп айта алам. Сол жагынан тосмодон эшик жасап, баарына кирип чыгууга мүмкүнчүлүк бердик. Ал жерден каалагандар кирип, биздин көл жээктеги инфра түзүмүнөн да колдоно алат. Бирок техника менен кирүүгө болбойт. Ал эми оң жагыбызды болсо ача албайбыз. Себеби оң жагында балдар эс алуу лагери бар. Мыйзам боюнча балдар эс алган жайлар тосулуп, корголуп туруш керек. Ысык көлгө келип эс алам деген жарандардын, чет элдиктердин агымы азыр жакшы. Болгону алар үчүн шарт түзүү керек. Бирок айрым айыл өкмөттөрү бул жагынан дагы аксап жатат. Мисалга Бостери айылындагы көл жээгинде таштандылар өз убагында алынбай калууда. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.